Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен бүгүн билесиңби KJ'ге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү менин суроом болсо, геморройду үй шартында же болбосо элдик ыкмаларды колдонуп айыктырса болобу? Бул суроого болсо проктолог Урматбек Сыдыков жооп берет. Саламатсызбы? Мисал үчүн мен кичинекей кезде деле аз деле мисал телевизорлордо көп го геморройду айыктырабыз, операциясыз деген сыяктуу, анан дагы элдик ыкмалар, үй шартындагы дагы ыкмалар бар. Ошолорду колдонуп айыккандар деле болсо керек. Чындап эле жардам береби же жардам бербейби? Үй шартындагы дарылоо ыкмалары геморройдун белгилерин азайтышы мүмкүн, симптомдорун, бирок геморрой оорусун толугу менен жок кыла албайт. Демек үй шартындагы ыкмаларды колдонбош керек. Үй шартындагы ыкмалар ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Биз билбейбиз да. Эмне колдонгонун, кантип колдонгонун, кандай андан корутунду же результат болот экенин билбейбиз. Мисал үчүн сиздин практикада болду эле үй шартындагы ыкмаларды колдонуп алып аябай күчөп кеткен же болбосо тескерисинче айыгып кеткен? Биринчиден үй шартында дарыланып, туура эмес дарылангандар аябай көп. Оорусу күчөп, андан кийин даже операция кылган учурлар көп болот. Аябай мындай жакшы болуп кеткендер өтө сейрек, аз. Мисал үчүн жанагы сиз айтпадыңызбы, ич катканда диетаңды оңдош керек, көбүрөөк суу ичиш керек, ичти каттырбаш керек деп, ошолор деле үй шартында колдонгон ыкмаларга кирип калабы? Негизи туура тамактануу жана суунун балансын толуктап же азайтып, бир уровенде кармоо, бул не только геморрой менен ооругандарга, бул башка оору илдеттер менен ооруган бейтаптарга дагы туура да. Ичти негизи катырбаш керек. Нормада күнүгө 1-2 жолу барыш керек. Мынакей көрөрмандар, биз азыр үй шартында геморройду айыктырса болобу деген суроого жооп алдык. Адистин кеңешин өзүңүздөр уктуңуздар. Эгерде сиздерде мындан башка дагы суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Биздин каналга жазылганды унутпагыла, саламатта калгыла.